Birinçiden aytarım. Ben bir ele nersen aytıp ketkim keledi. Şu bizde Kırgızstanda jumuş çordu öte az da. Zavod fabrika жоқ ese. Anan elder özleri eптеп септеп кичинекей бизнес açıp иштеп атышат. Ошол бизнестерде жоқ кылган турасыздар да ушундай саясат менен. Мына мисал үчүн, мына этетен деген жерде ел турат. Канча түшүнөсүздарбы чындыгында? Толук түшүнөсүздарбы? Түшүнбөйт эч ким. Түшүнбөйт. Мунун проблемасы да көп да. Өтө көп. Биз иштебей эле жолдо жүрүшүбүз керек да, үчүнчү. Мына аз деле жумушчу орду аз. Мына чоң мисал үчүн чоң супермаркеттер ачылса, биз бир эле тердör бизге. Ошонун жанындагы кичинекей дүкөндөр жок болуп кетип атат. Бул өзү негизи убактылуу эле жумуш болчу. Ушул убактылуу жумушту да жок кылган турасыздар да. Чын айтканда мына бул деле убактылуу жумуш болчу. Анан мен айтарым, ошол урматтуу бийлик биздин аткаминерлер, сиздер биздерге ушу патент боюнча эле калтырсаңыздар. Патент боюнча эле ошол патентти итак эле көтөрүпсүздөр. Мейли болтур, инфляцияга жараша көтөрүңүздөр, элдин чөнтөгүнө карап. Ага макулбуз, анда качпайбыз биз. Аны төлөйбүз. Бирок моундай татаалдаштыруу бизди карапайым элди жумушсуздукка гана алып келет да. Болгону ушул. Ал сиз деле мына эл акчасы болгондо ушундай супермаркеттерге барат биздин жаныбызга. Качан карызы болгондо бизге жаздырат. Бая бир эже күйүп пишип айтып кетти ошону. Мына элди биз багып атабыз, мына карыз айлыктан айлыкка чейин биз карыз берип багып атабыз. А супермаркеттер бербейт. Качан акчасы болгондо ошол супермаркеттерге барышат да элдер. А бизге жаздырышат. Саламатсыздар, урматтуу ишкерлер. Бул жаңы налоговый кодекс, жаңы реформалар биздин өлкөдөгү малый жана средний бизнесте банкротко алып келет экен. Анткени тынымсыз текшерүүлөр 4% деген бул аябай чоң налог. Жөнөкөй калктын, карапайым калктын да жонунан кайыштыре турган закондор келди. Биз тынымсыз эле документация менен иштесек, ар бир магазинчи өзүбүзгө араң зарплата чыгарып атсак, биз бухгалтер жалдай алабызбы? Биз ала албайбыз андай. Өкмөт моундай жаңы закондор жумушсуздукка алып келет. Жумушсуздукка, өлкөдөгү жумушсуздукка ким жооп бере алат? Жумуш ордуларын эптеп түзүп, ар бир магазин бир кичинекей 2-3 үй бүлөнү багып атса, ошого бут тосуулар болуп атат. Мен бул жаңы закондорду ишкерге майда бизнести өлтүрүү катары түшүнөм. Апаровка кайрылат элем. Жеке ишкерлер, магазинчилер атынан. Мен ушу бир банкрот болгом да. Эми ушу Акылбек Жапаров, сиздин айыңыздан, сиздин жана ойлоп тапкан амалыңыздан ККМ, НДС, шот фактура, ЭТТН дегендер менен мен башымда айланып кетти, чындап айтып келейинчи. Мен ошонун менен банкрот болгум келбейт. Мен канча жылдан бери, 13 жылдан бери терип, тепчеп, таап, кредит алып, процент алып, эптеп бутума тургам. Анан мага мамлекет бир да тыйын берген эмес, мисал үчүн. Же мага мен Акылбек Жапаров келди, мону алып иштет. Анан кийин кайрып бересиң деп мага акча берген эмес. Мени неге мамлекет мага бербесе, мен мамлекетке беришим керек. Мен налогун төлөп келген, төлөйм дагы, налогтон качпайм. Патентти төлөйм, как положено. Бирок приемлемый суммада төлөшүм керек. Биз азыр деген элдер катуу мондай кымбатчылыктанчы араң эле турушат, чын айтып келейин. Биз карызга беребиз. Бижумалап, айлап, жылдап, качып кеткендер канча? Мени көрүп турсаңар ушу алдап кеткендер келип, карыздарыңарды берип кеткиле. Аркы жактан да бересиңер, ал деген келишкендер бергиле. Анан сызда туруп, монту сууктан мынакей ооруп атам. Оорганына карабай ушул жакта туруп 17 саат, 18 саат, кээ бирлер 24 саат иштешет. Бала чакасын багайын деп жүрүшөт. Анан мынакей микрорайонго кетишет, балдарын бижумалап көрбөгөндөр бар. Ооротан деп жатып алсаңыз, машиналарын просрочиться быстро дебейсизби? Бир күн жапсаң, бир саатка жаба албайбыз керек болсо. Просрочка алысты ким эсептейт?
сурап келишет. Açkanda 50% karşı konuş, 50% eптеп акча табабыз. Жарым, 13.000, 23.000, 65.000 so'm штраф. Bu kayaktağı штрафтар айланайындар. Bu деген не bu? Акмакчылык эле болуп атпайбы? Апчелечи. Элди түшүңүз, мени түшүнбөсөңүз анда отставкага чыгып кеттиңиз. Siz hazır Sadır Japarov'du. Tasqatlık odasına gerek olsa. Aylam yok. Amalım çoğulmandı. Dağı deli uşunun üstü toktatmasanız daha çıkarız. Bundan da жаман çıkarız. El götürürse седлеп koyar. Вот. Завтра придет налоговая, будет делать проверки. Во-первых, мы не бухгалтера. Ну, кто-то знает счет, кто-то не знает. Завтра, когда по счет-фактуре, по электронному складу где-то какие-то нестыковки будут, где-то что-то не пробили, это человеческий фактор. Потом, когда будет ревизия, хронометраж, нестыковки когда пойдут, что? Вы нам штрафы будете делать? А вы говорите, что будут штрафы. И что? Ничего не учли и придумали. С неба взяли, как говорится, что нас стоит дом построить, нарисуем, будем жить. Вот так оно и есть. Мы за патент. Это РККМ. Против? Вот, у меня есть апашка, которая привозит пирожки. Она на пенсии. 65-тегі апа. Керек болса ошо апага айтыптыр. Силер налоговыйга барып, должны зарегистрироваться. Телефонго, говорит, электронный склад должны открыть. А ошо электронный склад менен сиз кайсы магазинге канча пирожки, канча самсы, канча сосиска в тесте берип атасыздар. Алап айтыптыр. Мен мындай телефонго колдонгону билбейм, керек болсо менин телефонум кнопочный. А что теперь? Вот вопрос к вам. Вы представитель сейчас налоговой. Как быть? Остаться на патенте или переходить на индивидуальный предприниматель. Там очень подводные камни разные. Такого права есть? Как это нету? Вы заставляете. Если 50 квадратов, все, вы должны ИП брать. Sen bana толкучу оперчи, ИП-га өттүң, свидетельство алдың. Sen кантип физический лицо болосуң. Анткени сенин астыңда жок дегенде бир эмең бар. Жардамчы балаңбы, кызыңбы, же аялыңбы, же күйөөңбү дегендей да. Даже на то пошло. Они приходили, налоговая говорили, патент на тебя оформлен, должна ты работать. А башка, балам болову, не болову, это уже не считается. Это уже наемный, говорю. Как это так, говорю, наемный, говорю? Это мои дети, это мой муж, это моя семья. Я что, робот, что ли, с утра до ночи здесь сидеть? И потом... Чик болуп калганда, силер ИП-ди ачып атасыңар, свидетельство ачып атасыңар, силер деген ошону апеллять этишиңер керек. Аныктап, тактап беришиңер керек. Ушул моунчага чейин бул физический лицо болуп кала берет. Штрафтар физический лицонуку менен кетет деп. А силерде бир наемный кылса эле бүттү уже. ИП, штраф, юридический лицо. Баласыбы күйөөсү отурганы менен иши жок. Уну түшүнбөгөн, караңгы ишкерлерге мисалы, силер түшүндүрүп айтышыңар керек. Мындай болуп атат, мындай кылып атат депчи. Анан кийин айтчы мынакей. Айтып койчу мынакей. Эмне үчүн штрафтын юридический лицосу эң минималкасы канча? Физический лицонун минималкасы канчадан башталат? Ошону айтып коюңуз. Ну, биз силердин түзүлгөн законуңар боюнча чында эсептеп эле көрдүк да, примерно да, иштөө мүмкүнчүлүгү жок биздечи. Анан кийин эртең киргизилеби, жана штрафтар бар экен, могу физик кылып аткан законуңарчы. Муну бышелик законду биз мына ишкерлер эсептеп атабыз. Анан бизди коргогондагы эч кандай уюмда болуптур, министерстводо жок окшойт менин оюмча. Но бизди коргогон. Биз мына жакында бу жерде ассоциация түшүп атабыз. Но законду артка аласыңарбы, кайра эметесиңер карап чыккыла. Биз менен чогуу бирөө келди бизге, мындай гана жашообузду көрдү. Талкуу кылыш керек. Мына талкуу кылыш керек мына. Бул болбойт. Мына азыр өзгөртүлөт. Талкуу, элдин талабы, биздин представительство кириш керек. Ишкерлердин эмеси кириш керек. Талкуу болуш керек. Законду билбейм мен кандай болот. Сен менен талашыш керек биз. Талашып ошондо чындык чыгат. Кээ бирлер иштеп көрүп атат. Налогтор көп чыгып келип атат. 40 миң иштегендер бар экен. Бастык дейт акын. 40 миңге чейин чыккандар бар. Мен билбейм, группада келип атат. Ушундай болуп атат. Мен азыр пример катары айтып. Аны биз төлөй албайбыз чынында. Мен пример катары айтып. Эми муну Аспотов мен айтып коеюн. Мына азыр жакын арада эле мына биздин группаларга чыгып кетти. Мына нарында бир ишкер келин бир столовый ачкан экен да. Кичине столовый ачып, анан кийин ал жерге келип ККМ жок деп 23 миң сом штраф салып кеттир. Эми ККМ колдонбойсуң дегендей кылып биринчи кылып салган экен 23 миң.
Ал өз келин, жесир келин экен. 3 жетим баласы бар экен. Ошол кишиге мындай түшүндүрбөптүр, эчтекени айтып, мына группасына айтып чыгып атат, өзүңөр уктуңар баарыңар. Ошол келин мисалы 3 баласын өзү багып, аракет кылып атат, ыйлап атат бак. Ошол жерде 3 баласын араң багып атат. Эми ошого келип, силердин налоговый инспектордун кызматкерлери, начальниги баш болуп, ошол налогду салды. Эми ошонун мындай биринчи келип, сиз мындай кылышыңыз керек. Ошого надо будет жана айтып аткан бекер ККМдарды алып барып коюшуңар керек болчу, эгер надо будет. Ошонун баарын условиясына түспөй туруп, силер уже ККМ салып атсыңар. А жөнөкөй мындай балалуу, мындай жетим эмес, жесир эмес, мындай жөнөкөй ишкерлерге силер шакылдап саласыңар. А ошол жетимге 123 миң салып аткан эми мындай эмени жөн эле койгула. Ошону бир териштирип карап бергиле. Бир сөзүн токтоп кетейин. ККМ сиз мурунтан эле бар деп атасыз да? Мен өзүм башыман өткөргөндө айтайын. Бизге балдар кассовый аппараты бара беришти, бир 2008-2007 жыл болушу мүмкүн. Ана биз налоговый инспекцияга бардык магазинчилер чогулуп. Барсак зам министр Узакбаев экен, фамилиясы эсте калыптыр. Ошол айтты, анан ушундай деп кассовый аппарат деп барып атат бизге. Муну кандай кылабыз десек, ошол суроо боюнча барганбыз, именно. Айтсак айтты, Кыргызстанда деди, же патент менен иште, же кассовый аппарат менен иште деди, эки эле закон бар деди. Анан сиз буну илгертен бар дегениңизге мен таң калып атам да ушуна. Эми ким менен сөз жолуктум дедиңиз? Ошондо зам министр Узакбаев болуш керек, фамилиясы эсте калыптыр. Андан бери көп жыл өттү. 2008 жыл болуш керек, менимче. Эми ал кишинин сиздерге түшүндүрүп берген боюнча мен комментарий бере албайм, ал кандай кайсы нормаларга ссылка кылып сизге түшүндүрмө бергеничи. Бирок мен сизге азыркы действующий налоговый кодекстин негизинде айтып берип атам. Эми ал киши ошентип сиз илгертен бар деп атпайсызбы? Илгертен бар. Эми ал сизге туура эмес түшүнүк берип калса, бул сиз туура айтып атасыз. Бул илгертеден сайыз убагында да болгон ККМ деген. Анткени бул магазиндер бүт баары өкмөттүк болгон. Анан өкмөт буну ойлоп тапкан. Эмне үчүн ойлоп тапкан? Жумушчулардын көзөмөлдөш керек. Товар оборотту учет кылыш үчүн ойлоп тапкан. Туура айтып атасың. ККМ илгери болгон. Азыркы заман башка болуп атат. ККМди бизге койгон мүмкүн эмес болуп атат. ККМ деген мен оюмча ар бир товарды, даже бир товарда ККМ аркылуу өтүүгө милдеттүү. Антпесе бул деген айып пулга жыгылат ал киши. А бизден базардан келген товарлар биз акыркы точкага өткөндө бүт келбей жатпайбы бизге кана? Лимонду алып келип бергилечи мага, мен ошону ККМ аркылуу өткөзөм. Жок да, туурабы? Анан кийин нарушение бул уже. ККМ аппаратынын нарушение туура эмес иштеши. Анын үчүн штраф каралып атат. Муну мындай өзүңөрдөр ойлонсоңор, анда биз эмне ККМ койдуңар башкача бассак болор эт деген сөз болуп атпайбы? Так болбой жатпайбы? Ошондой болуп атат. Кыргызстандын тургундарысыңар, чынбы? Эмне үчүн эле магазиндерге рейд, магазиндерге ГКМ, а эмне үчүн чоң базарларда ГКМ жок, аларга рейд жүрбөйт? Алардын мен кошуналарым келип сурасам, бизге даже ГКМ деген жөнүндө биз эч сөз уга элекпиз дейт. Эмне үчүн булар эмне байбичеден эмес да колдонбу? Эмне үчүн бизге булар рейдти ай сайын кылат? Эмне үчүн штрафты бизге очойтуп саласыңар? Баардыгы жана Кыргызстандын гражданины болгондон эмне үчүн тегиз карабайсыңар? Биздин да укугубуз бар айтышка, биздин да талабыбыз бар айтышка. Ушул талабыбызды карап бергиле. Эмне үчүн тегиз карабайсыңар силер? Жетим балдардай кылып. Крышабыз жок да биздики. Келиңиз, мен бир өзүм эми Смотрите, в Советском Союзе раньше была система ОБХСС. Но сейчас норма поменялась, и то же самое для магазинов. Ту систему вы применяете, сейчас вы называетесь налоговая, но тем не менее как ОБХСС. Но мы не государственные магазины, мы частные магазины. Нам государство хоть копейку кто-нибудь дала? Кредиты какие, по каким процентам дает? Все в аренде. Вот. Почему? Государство бизге бир тыйын өткөрүп койду. Бизде ошентип текшергендей. Мы частники, мы где хотим, тот товар и берем. Мы до этого ходили, налоги платили, патент платили, свет в двойном, тройном размере. Все налоги платим, мусор платим, воду платим. Что еще нужно? Как Джапара сказал, без өліп-кетелік. Давайте вот здесь все массовые суицид клали.
Бул киши аягында мисалы кантип докажет этет фирмаларга мен муну алган жокмун деп. Кантип докажет этет? Шот фактурасы жок болсо доказать эте албайт. Доказать эте албайт. Турабы? Убакыт өтүп атат. Убакыт өтүп атат. Анан налогтун баары кимге калат? Ушу кишиге калат. Анан аксиерка деген электронный аксиерка ачтыңарбы? Чөз аксиер. Аксиерка кылыш керек да. Между фирмами, между магазинами. Аксиерка болуш керек. Өздөрү булактан. Фирма менен Ким өздөрү кылат? Biz sizler menен барып bir ay отчет тапшырсак, биринчи мисалы квартал бүттү, 1-апрелден баштап 1-майга чейин ошол жерде жүрсөк, а жерде азыр мына патент алсаң 2 күн жүрөсүң. Патент алсаң жөн эле. А свидетельство өткөн үчүн 1 айлап жүрүшүп атат. Ал эми отчет таштырганда 3 айлап жүрөт. Магазин иштетеби? Же ошо 3 айлап отчет тапшырабы? Булар бухгалтер эмес да. Ошол жагын ойлобойсуңар, жашап карабайсыңар. Товарга сен акыр налог төлөйсүң дедим, туурабы? Патент алып төлөп атпайсыз ошол да налог. Анан кийин жызмаянда чыкпайт. Аягында төлөйсүң да, сен товарың кирди, мисалы үчүн сен айтасың да, мына складта товар сатылган турбайбы? Ошого төлө дейсиң да, туурабы? Ошо төлөгөн эми Ошол өзү налог болуш керек. Аны эмне үчүн патент же экөө бирөө болуш керек? патент алып башынан чандалбастыр. А эгер мейли мен патент алдым, патентти тандап алдым. А складта кирген товарга мен уже жооп бербейм да. Малый бизнести патент менен калтыргылай. Чын. Ол да эмени ЭТТН эмес да, патент деп Сиздики магазин. Сизге жана чоң фирмалар ЭТТН шот фактура менен товар жүктөп атат. Сиз алып атасыз. Мындай да ал турат да товар. Турат. Мисалы анан ошол убакта бутылка арак алыңыз. лентовый эме бербейт да. Бирок бул айда сиз 10 эле бутылка саттыңыз. Ошол турат да. Онду саттыңыз, онунан эгер жана бирдиктүү салык менен же болбосо да башка салыктын патенттен бөлөк салыктын түрү менен иштесең, ошол сатылган 10 бутылкадан налог алынат. Бирок эгер сиз патент менен иштетсеңиз, ал патенттен айына мындай фиксированный ставка белгиленген да. Алдагы налог болот эсептелет.